Assalamu alaikum ustaz, Allah razı olsun. Atene akıkatsızlık kılıp kızına tartıp уулун үйдөн кууп чыгып, анан сенден кечтик деген өтөбү? Өздөрү ичет, эч кандай мусулманчылык жолунда жашабайт. Албетте, ата эне балдарына деген бирдей карап адилеттүү болуш керек. Баласын үйдөн кууп чыккан болбойт. Ошондой эле кызын деле кууп чыккан болбойт. Баарына бирдей караш керек. Биринчиден ата энеси өзү оңолуп арагын таштап, динге келип, анан адилеттүү болуш керек. Эми динден алыс адамдын адилеттүү болушу өтө кыйын. Эми айта турган бир тууганыбыз эми сабыр кылыш керек, чыдаш керек. Канча да ата энеси зулумдук кылса да, туура эмес кылса дагы. Балким ошо ата энесин оңдоого аракет кылыш керек. Даават кылып, өзү даават кыла албаса башка кишилерди, билимдүү кишилерди алып келип, балким Алла Таала хидаят берип ата энеси оңолуп калган болсо, жакшы жашоого келип калат. Дуа кылсын Алла Таалага, жалдырасын, оңдоого аракет кылсын. Эгерде ата энесинин туура жолго келишине себепчи болуп калган болсо, иншалла ал бала, ошол суроо берип аткан жандан башка адамдар чоң соопка ээ болушат. Анткени ата энени туура жолго салып коюу өтө чоң сооптуу иштердин бири. Ата энеге кызмат кылуу, ата энеге сый көрсөтүүнүн бири. Анан албетте ата эненин жанагындай кылып аткан зулум иштери туура эмес. Бала чакага белек берип атканда шарият көрсөткөн эреже менен адилеттүү берилиш керек. Анан бала өзүнчө жан сактай албаган болсо, аны үйдөн кууп чыккан болбойт. Мамилени үзбөш керек бир туугандары менен.